Assalamu alaikum. Hürmetli mekendaşlar, hürmetli dıykanlar, şermirler, arvаңыздар. Bugün 15 oktyabr 25 yıl. Hava rayı sonun güzdük arpa yiyip жатабыз. Bir жағынан айдап, bir жағынан сееп дегендей. Кішкене кеш қалдық, бірақ Құдай бұйырса, ауа райы жақсы болып берсе, анда соным болады. Өз негізі күздікті 15 сентябрдан 15 октябрға чейін мындай егілетті. Eski мұрынтан бері келе жатқан тәртіп бойынша, анан анықталған бойынша. Мына жерде азыр bizde 18-20 гектар тетіне мына айдап келтат. Өзін трактормен, өзін фриза жаңы технологиямен жасалған, дүниеде бірлі компания жасайды, патентін алып алған. Ошол фриза менен былтыр деле чыгаргам видеосунчу. Ошол фризанын жаңы келгенде былтыр деле айдап күздүк эккенбиз, бардык жерлерибизде айдаганбыз. Вот. Аны ошол фриза менен азына быйыл дагы буюрса күздүк арпа эгип атабыз. Жер мындай. Бул жер былтыр эккен рош. Мына жер. Бул жерге рош эгилген. Мынантип кичине камыштын бир түрү өсүп кеттир. Катуу эме болот го. Атын билбейт экем. Вот. Саптар жатат роштун. Ана мына жак уже айдалганы. И ошол эле замат малалап кеткени. Көрдүңүздөрбү? Урматтуу коллегалар, аз чакып барайын. Келтат как раз өттө сонун навесной техника, фриза. Тим эле сонун, чынында сонун. Баягындай бир айдап аркасынан малалап отурбайт. Bir samatта эки жумушту бир кылат. Айдайт дагы 10 сантиметр менен 25 сантиметр арасы эме кылат. Не деп болот? Тереңдик настройка кылса болот. Экинчиси тети үстүндө өсүп турган сөңгөктөр, чөп, көк, наркы, берки ошонун бардыгын көмүп кетет. Ал удобрение катары кетет, билесиздер. Сидират деп болот, эми кандай сөңгөк болбосун чирип, ошол кандайдыр бир эме болот да, удобрение болот. Анан үчүнчүдөн малалап кетет. Мына азыр көрсөтөм. Mına hazır girip ketти. Natija ушул. Урматтуу коллегалар. Тереңдиги аз биз 15 эмес, 17-20 кылып атабыз. Күздүк арпага эң ыңгайлуусу 25ке чейин кылса болот. Жуп-жумшак, мына караңыз, тегиз. Таптаза болуп калып атат эмечи, тала. Мынанда. Мына жумшак. Көрдүңүздөр? Üstünden butunmayan bassan girip gidet kadimkidey. Hem bunun nesi jakşı? Urmаттуу kollegalar, bunun iki jumuştu bir kılasın. Arkasından bolso, mına hazır nımdуулuk var. Nımdуулугун жоготпой, arkasından egip atабыз арпаны. Тияқта аз көрсөтөм. Көрүп атасыздарбы? Тетинде сейилка arkasından патраты эгип атат. Мына жер 20 гектар, 20 гектарды мына бүгүн тети жерге чейин бүтөбүз. 3 күндө. 3 күндө саат эртеменки шашылбай 10дон кечки саат түн киргенге чейин. Кечки саат 6-6:30га чейин. Мына 3 күндө ушул жерде 18-20 гектарды ошону бүтүрүп коюп атабыз.
Эми айткандай аба ырайы өзгөрүп атат. Мына былтыр, мына быйылкы жаз жай арпа, буудай начар болду. Өзүңүздөр көрдүңүздөр. Мына биз жакта ошондой чүйдөчү. Биз талаада жүрөбүз да күндөчү, эккендер көп да чыкпай калды. Урук ала албай калды. Дан ала албай калды. Вот, бул абанын өзгөрүшүнөн анан жамгыр жаабай ошонун кесепетинен, мынтип айткандачы. Эми бул баарыбызга таанымал, баарыбызга белгилүү климаттын өзгөрүп атканы. Ошондуктан бүгүнкү күндө бул акылдуулук менен талыкпай мындай эсеп кысап кылып бардык ошол болуп жаткан окуяларды эске алып жумушту алып барышыбыз керек болуп калды. Акылдуулук мененчи, рационально деп коет го. Мен мына былтыр деле тартып кеткем, каналда бар рош эккенибиз күздүк. Элдики эми араң баягы всход деп коет го. Өсүп чыгып атканда биздики уже 30 сантиметр болуп калган. Роштун бийиктиги. Вот. Көрдүңөр, ошондуктан азыркы заман уже баягы күздүк эйиш керек болуп калган заман болуп атат. Климаттын айыбынанчы. Нешүүнүндө жаз кандай болот, жаанчыл болобу, кургак болобу белгисиз болуп атат. Вот, күздүк жок дегенде, күздүк эккенде жок дегенде баягындай кандайдыр бир гарантиясы бар да. Ошо 15 сентябрь, 15 октябрь арасы эгилсечи, эрте жазда жакшы өсүп чыгат. Жазда баары бизде жамгыр болот. Бир гана суроо көп болобу, аз болобу, а так жамгыр болот. Ошол жамгырдын негизинде өсүп чыгат. Сонун болуп өсүп чыгат да, ошентип мөмө дейм да. Урожай алса болот. Вот. Ошондуктан бүгүнкү шарттарда, бүгүнкү күндө уже күздүк эги башташ керек. Мурун эгилчү, дайыма эле эгилчү. Просто акыркы кезде баягы жайкы талаа иштеринен чарчап, кыйналып, оор эмеспи биздин жумушчу. Мынтип айтканда, ошондой какшаган ысыкта суу талашасың, аны эгип алайын дейсиң, буну эгип алайын, аны айдап алайын, буну айдап алайын дейсиң. Маласы бар, бороскасы бар дегенде анан урожай топтой ошону чарчап каласың. Биз деле чарчайбыз, бирок ошого карабастан эми жашоо уланып атат да. Эс аласың, кичине эс алып алып, кайта күчтү топтоп алып, аягына чейин чыгып, мына күздүк эгип, өзүбүздүн колубуздан келген иш аракетти жасап, калган болсо Кудай Таала дуа кылып, мына биз колубуздан келген иш аракетти жасадык. Сен жардам менен деп, мындан нарысы жазында бизге жакшы мөмө, жакшы урожай бер деп, ошентип дуа кылып, аягына чейин чыгарышка аракет кылып атабыз да. Быйылкы сезондучу. Ошондуктан урматтуу фермерлер, урматтуу коллегалар, күздүк эйишке аракет кылгыла. Мына быйыл биз эмне кылдык? Былтыр эле айткам. Күздүк эктик. Өсүп чыкканда биз данга эме экпейбиз. Биз синажга эгебиз. 250 килограмм бир гектарына жыш болуп чыгат, сонун болуп чыгат. Ошону алабыз дагы, баягы даны эми колас дейт го. Колас ошол даны чыга баштаганда синажга урабыз. Бул где-то апрелдин 15-20-лары болуп калат. Ошентип синаж алып алабызбы? Синаж алгандан кийин аркасынан жүгөрү эгип атабыз. Кайра эле айдапчы бир саматта. Көрдүңүздөрбү? Бир сезондо ошондо биринчиден жакшы синажга баягындай тоют камдап атабыз. Экинчиси аркасынан жүгөрү айдап, жүгөрү силоска тоют камдап алып атабыз. Мына бир сезондо ушинтип эки жумуш, эки үрөөн алса болот. Вот ошондуктан замана ошондо болуп калды, урматтуу коллегалар. Ошентсеңиздер сонун болот. Нечүүндө азыр тоют көрүп атасыздар, кымбат. Быйыл мына кайта чөп 300 тегереги болуп атат. Көрдүңүздөр? Эмки жылы кургакчылык болсо өлдү анда дагы кыйын болот. Ошондуктан жыл сайын эринбей, талыкпай, ушинтип аягына чейин чыгып, күздүк эгип, аркасынан дагы бир кандайдыр бир өсүмдүк эгип, ошентип улантыш керек.
заманы ошондо болуп калды. А мореки фриза бар го, ушу фризаны сунуштайм. Урматтуу фермер дыйкан коллегалар, баягы күчтүү фермерлер, кааласаңыздар алып келип берем. Булар менен биз келишим түзүп, алып келгенде бир көрөлүк дедик, 1-2 сезон, анан кийин жакса элге сунуштайбыз деп ошентип сүйлөшкөнбүз. Дүйнөдө бир мындай фризалар көп, бирок именно ушул түр, ушул жасаганы бул бирөө патент алып алган, эметишпейт экен, бербейт экен. Эми билесиз, патент алгандан кийин башка бирөө копия алып жасашчы. Эми жасагандар балким жасайт, эми ал биздин ишибиз эмес дегендей. Бирок ким кааласа ушундай фриза трактордун күчүнө жараша баягы ширина деп коет го, эңи ошонусу чоңураак болот. Трактордун күчүнө жараша. Ким кааласа айтыңыздар, ушу фризадан алып келип берем. Алып келип берип сонун. Ишенip койгула, кыйла үнөмдөйсүңөр. Кыйла тез кыласыңар. И чарчабайсыңар дагы. Вот. Ошол, ответная ссылка кетти, кайра нары бери чабып атат. Нымдуулуу эң маанилүүсү, бул фриза мен неге айтып атам, неге ушуну көрсөтүп атам? Нымдуулуу сакталып калып атат. Эрте жазда деле ошол. Биз көбүнчө пахата алгандан оодарып таштайт эмеспизби? Эми оодарганда ошондой күн жакшы эле тиет да, эрте жазда делечи, кургатып берет, аркасынан малалаганда уже жер кургап калат да. Көрдүңөрбү? А бул ага уруксат бербей, ошол эле замат айдап, өсүп турган өсүмдүктөрдү жүгөрүн сотосу болобу эмес, не деп коет? Чыгып калып калат го, сото деп коебу, же эмне деп коет? Ошо сотосу болобу, же мына окшогон өсүмдүктөр болобу. Бул жай менен өсүп чыккан. Же башка нерсе болобу, пахтанын баягы сотолору болобу, эч айырмасы жок. Алат дагы көмүп таштайт. Таптаза кылып. Үстүнөн мынандай таптаза кылып коет. Мына айырма. Ушунда таптазалат да көмүп таштайт, анан малалап кетет да, ошо менен нымдуулукту сактап калат да. Аркасынан эккенде баягы уруктун тез байлап, топуракка тез байланып, тамыр салганга, всход деп коет, өсүп чыкканга өтө пайдасы бар. Өтө жакшы да. Ушуну ойлонуп чыгышкан экен адамдарчы. Эми фриза деген бар, бирок мындай жок экен да. Мен көрбөдүм. Чындап айтканда, көпкө чейин издедик. Кыйла издедик. Вот. Аягында мына алып келдим. Аз Кыргызстанда бул жалгыз бизде гана. Вот. Ким кааласа айтыңыздар, ушудан алып келип берейин. Арзан кылып, мүмкүн болушунча, бирок кымбат техника, эми өз баасына да мүмкүн болушунчачы, өз баасына. Главное, элге жара тийсин, элге пайдасы тийсин, болгону ошол. Нешенде канчалык жумушту жакшы туура аткарсак, канчалык баягындай арзанга түшсө, өзүбүзгө жакшы, өзүнүн элибизге жакшы, жерибизге жакшы да. Бардык жагынан жакшы. Вот ошол урматтуу коллегалар, мына быйыл эгип атабыз. Эмди жылы эрте жазда да тартып көрсөтөм, кандай болду. Анан кийинки этаптарында көрсөтөм. Синаж кандай кылдык, андан нары болсо кантип кайрадан жүгөрү эктик. Ошол жүгөрү кандай болуп өсүп чыкты, ошонун баардыгын көрсөтүп, сиздер менен бөлүшүп, ушинтип тажрыйбаңыз менен бөлүшүп турам. Ошол. Эми мен барайын, дети уругу түгөнүп калды болуш керек. Ссылканы ошон барып салып берейин. Көрүшкөнчө аман болуңуздар, арыбаңыздар, оорубаңыздар, сытабаңыздар. Жакшы калыңыздар. Ассаламу алейкум.